Урматтуу кыргыз журтум, урматтуу биздин президентибиз. Мен сиздерге кайрылып кетет элем жалпы энелердин, жалпы апалардын атынан. Жана ушул жерде Россияда жүргөн, бардык Турцияда жүргөн, бардык мигрантта жүргөн апалардын атынан мен сиздерге кайрылып кетет элем. Мына 2 айдан бери бүт жерде жүзүндө ушунчалык аламат болуп, ушунчалык кыйынчылыктар болуп, кээ бир мамлекеттер жеңип, көп жакшылыктарга баратат. Мына ушундай аламатта биздин кыргыз элибиздин көп кемчиликтери, кимдин ким экени, ким эмне кылып оокат кылып атканын, ким эмне кылып иш кылып атканын баары мына ачыкка чыгып калды. Себеби бизде отурган 120 депутаттар, айланып кетейин депутаттар, ай. Ушу союз тарыгандан бери эмне кылдыңар? Ойлонуп көргүлөчү. Кыргызыма Кудай Таала кенедей бирок ушунчалык берекелүү, бардыгы бар. Бизде алтын да бар, бардыгы бар. Рызык эшиктүү жерди берген. Ошо жерлер эмне болуп баратат? Ошо жерлерде сиздер иштетип атасыңарбы? Кудайым берген жерди эл үчүн, журт үчүн иштетип, завод, фабрикаларды куруп, бир нерсе кылып атасыңарбы? Жок. Баары сатылып, тонолуп, жоголуп кетип атат. Аны айтайын десе коркушат. Себеби ким ачык сүйлөсө, ким чындыкты айтса, көлгө чөгөрүп ийесиңер, же машинеге тебелетип өлтүрөсүңөр, же болбосо түрмөнүн түбүнө камап саласыңар. Калппы? Жатат го Садыр Жапаров. Чындыкты чыркырап айтам деп жатат го. Ошон үчүн элим коркот чындыкты айткандан. Эптеп эле оокатыбызды кылып жүрө берели деп, эптеп ооздорун басып жашап келатышат. Бирок чындык бар экен. Мына чоң казаттын балдары айланып кетейиндер, чыгып атат. Силерге Кудайым өмүр берсин. Силерге Кудайым ден соолук берсин. Бирок корком. Мен энемин да, коркуп кетем. Бирок силер коркпогула. Чындык бар. Жанагы жеп ичип аткан, жанагынчалык миллион, миллиардты жеген депутаттар эмне өлбөчүдөй болобу? Жаманчылык көрбөчүдөй болобу? Эмне өлүп калса ошонун баарын алып кетет бекен? Жок. Алып кетпейт. 2 метр кепинге түшөр көп болсо. Урматтуу президент, ошолорду карап, чындыкты беттерине айтып бергин. Суранам, жалпы энелердин атынан айтып бергин. Биздин чоң казаттын балдарын колдоп бергин. Чоң казаттын балдарыны. Кудайым силерге узун өмүр берсин. Урматтуу кыргыз журтум, ойгонгула. Чоң казатты колдоп, бириккиле, ынтымакка келгиле. Ынтымактуу болсоңор, бириксиңер. Ушу элдерди, ошолорду, жебчерлерди жеңесиңер. Билбесем болот эле, көрбөсөм болот эле. Канчалаган могу жерде кыргыздын балдары, жаш кенедей балдар, кыздар орустардын бугун жууп, тазалап, кара жандарын карчырып оокат кылып атышат. Канчалар түрмөдө жатышат, канчалаган биздин балдар. Ошону эмне үчүн ойлобойсуңар? Урматтуу биздин депутаттар жана биздин президент. Себеби силердин балдар эки жакка тентип иштебей эле жаныңарда жыргап жатышат. Ошон үчүн силер ойлогон жериңер жок. Канчалаган балдар жетимдей болуп, тууган уругуна таштап, ата-энелерин жылдап, 10 жылдап, 5 жылдап көрбөгөн кенедей балдар жүрүшөт. Атасы ким экен, ненеси ким экенин билбей. Аны да ойлогон жериңер жок. Ойгонгула кыргызым. Манас атабыз таштап кеткен, Манас атабыз берип кеткен
Кыргызымдын жерин эч кимге тарттырбагыла, малай кылбайбыз. Биздин балдар малай болбош керек. Ошон үчүн 24-жыл жакындап келатат. Жанагы жебичерлерди кусургула. Өздөрү уялбасаңар, Кудайдан корксоңор, жебичкениңерди элге бергиле. Мамлекетке өткөрүп карыздан кутулткула. Урматтуу энелердин атынан суранам. Жалпы энелердин атынан ыйлап, боздоп суранам. Бириккиле. Ынтымакка келгиле, ынтымактуу болсоңор, бириксиңер, бирдиктүү болсоңор, Кыргызым эч качан жоголбойт. Биз жеңебиз. Биз силерди дайыма колдойбуз. Урматтуу чоң Казаттын балдары, айланып кетейиндер. Силерди артыңарда Кыргыз деген эл бар. Манас атамдын урпагы бар. Бийик болгула, ушунуңардан эч качан жазбагыла. Силерге Кудайым колдой чоң ийгиликтерди каалайбыз жалпы энелердин атынан. Кудайым силерди колдосун, айланып кетейиндер. Кыргызым бар болгула, аман болгула. Бириккиле, ойгоңгула. Мелис Арыпбек, көз каранса журналист, публицист, акын, жазуучу. Чоң Казат кыймылы бул чоң агымга айланды. Ошол чоң Казаттын жасап аткан эрдигин, тайманбастыгын колдоп, бүгүнкү кырдаал учурда чоң Казат кыймылына, агымына ыр сабардап келдим. Чоң Казат жолго чыгышты. Чоң Казат атын жарашкан, чогулуп намыс талашкан, чоо жайын дыкап иликтеп, чоң жемкор жутту чочуткан. Чот баскан жут аттанган, чоң куйтуу кураң кармаган, чоң Казат калп айтат деп, чоң арам митам карганган. Чогулуп финпол текшерип, чоң жуттун калпын чыгарган, чоочутпай четин карашса, чоочун өлкөдө байлык катылган. Чоң Казат кыймыл эрекен, чоосуна киттер илинген, чокмотсуз жемкордук урутуп, чоң Казат анып түшөр экен. Чоң жемкорлорду ачыкка чыгарып, чоң резонанс коомго жаратып, чоң жүрүш сыймык баштады, чоң арам пулдардын көбүн каратып. Чоң ишти азаматтар башташты, чочубай арамдар менен касташты. Чоң Казат максат канат аскат, чокуга олигархтарды чабышты. Молодец, Ава. Мына Мелис Арыпбек, эркен журналист, публицист. 7 июнда жазып турса. Бүгүн эле 1 саат мурун жазып анан келди. Рахмат, Ава, чоң Казатка жакшы жазып турсуз. Ишиңизге сизге да ийгиликтер болсун, бизге да ийгиликтер болсун. Эмне айтып кетесиз, бир эки сөз? Эми сыймыгынын, сенин атыңа затың жарашкан Кыргыз элинин сыймыгы болуп калды. Кудай буйрса, рахмат. Ооба. Албетте кухняда жатып алып, кайдыгерлик, генебестик, кош көңүлдүктөн калдайган калың калкты ойготтуң. Кара мүртөс, кара санатай, казнаны калпы уурдаган капыр митам уурулардын четин чыгара баштадың айланай. Эл козголду. Чоң Казат кыймылы чоң агымга агылып, дайра богулуп, чамынып, толкундап турган учуру. Кыргыз эли ушундай эр азаматтарды сагынып күтүп турган. Кыргыз эли үчүн Манастай чоң жинди керек эле. Ошо чоң жиндин миссиясын сен аткардың айланай. Ошон үчүн мен атайын силерди колдоп келдим. Силердин кыймыл менен, силердин агым дайра менен Кыргыз элин туңгуюктан чыгаралык, ынтымак биримдикке келелик. Рахмат, Ава. Жакшы жазып турсуз. Чоң рахмат. Өзүңө да рахмат.